Мына ушул видеодогу материалды улай эле студиябызга конокторду чакырганбыз. Биздин конокторубуз Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев жана ошондой эле укук коргоочу Динара Ашрахунова эже. Саламатсыздарбы? Хуш келипсиздер биздин студияга. Алгач эле суроону Исхак ага сизге берсек. Мына ушул сиздер даярдаган мыйзам долбоорлор боюнча айта кетсеңиз. Эки мыйзам долбоору даярдалууда дедиңиз. Биринчиси шайлоо босогосун төмөндөтүү жана күрөө суммасы боюнча. Экинчиси эмне тууралуу эле? Ушул тууралуу кыскача токтоло кетсеңиз. Эми түшүндүрүш үчүн тактап кетели, мына бүгүнкү күндө мыйзамга ылайык так айтканда кийинки жылы парламенттик шайлоо болгондо парламентке депутат болуш үчүн партия 9%дан кем эмес катышкандардан алыш керек. Бул деген 180 миң добуш деп айтылат да. Азыркы иштеп жаткан парламент 7% менен шайланган. Демек бул 2017 жылы түзмө-түз буйрук менен бул босогосу өтө турган босогосу көтөрүлгөн болчу. Ошондой эле 2 миллион сомдон 5 миллион сомго күрөөнү көтөргөн болчу да. Тилекке каршы ошондо депутаттар көпчүлүгү чыкпай колдоп беришкен болчу. Бүгүн азыр ошол бир топ депутаттар иштеп чыгып, ушул босогону төмөндөткөнгө аракет кылып, өткөн жумада биз расмий түрдө төраганын кабылдамасына ал мыйзам долбоорун киргиздик. Эки гана өзгөртүү. Ушул партияга шайлоодо жеңип парламентке өтүш үчүн 5% болуш керек деп атабыз. Бул 100 миң добушка жакын болуп атат. Ал эми күрөөсүнү 5 миллиондон 1 миллион сомго түшүрөлү. Себеби бүгүнкү күндө чоң айлык алгандар, расмий түрдө киреш алгандар жарандарыбыз аз болуп атат. Ошондуктан биз ушундай чектөөнү талаптарын төмөндөткөнгө аракет жасап атабыз. Эми коомчулук колдоп атат, бирок азыр кандай Жогорку Кеңеш карайт, мен аны алдын ала айта албайм. Анан бул менин гана долбоорум эмес, бул жерде бир 5-6 депутаттар сунуштаган, Мирлан Женчироев, Жанар Акаев барыбыз тең. Ушул мыйзам долбоору бүгүнкү күндө расмий түрдө Жогорку Кеңешке кирген. Экинчи мыйзам долбоору бул Жанар Акаев экөөбүз сунуштаган мыйзам долбоору 1 айдан бери Жогорку Кеңештин электрондук сайтында илинип турат. Бул коомдук талкуу деген мыйзам талап болот. Ал мөөнөтү бүттү. Биз 2-3 күндүн ичинде аны бүтүрүп туруп Жогорку Кеңешке төрагага расмий түрдө киргизебиз. Ал мыйзам бир аз оорураак болот, бирок ага барышыбыз керек. Ал жерде биз шайлоо күнү шайлоочулар бир гана партияга эмес, кошумча ушул партиянын тизмедеги талапкерлерден бирөөсүнө же экөөнө же үчөөнө добуш бергенге мүмкүнчүлүк берели деп атабыз. Ошондо жыйынтыктоочу тизмеси партияныкы чынында элдин колдоосу менен өткөн депутаттар болсун деген максат болуп атат да. Эми ал мыйзам долбоору бир аз оорураак, ал жерде каршылык боло турган сезилип атат, бирок ошондой болсо да биз сунушту беребиз. Мына ушул маселе боюнча сиз президентке да кирип чыккандыгыңыз белгилүү. Ал кишинин позициясы тууралуу уксак. Жок, мен президентке бир гана маселе менен кирген жокмун. Башка маселе менен киргенде ошол мен жана босогосун төмөндөтүү боюнча сунушту айттым. Анан мен өзүм коркконумду айттым. Ошо эгерде биз 9% калтырсак, анда кеч күздө шайлоонун жыйынтыгында бай кедей менен ортосунда карама каршылык күчөп кетип, баягы коомчулукта наразычылык күчөп кетет деген ойду айттым да. Ал боюнча президент мындай деп аткан да, ал айткан, бул эми Жогорку Кеңештин иши. Мен түзмө-түз аралаша албайм деген да. Себеби бүгүнкү күндө баарыбыз айтып атабызбы, президент муну бошот, тигини бошот, бирок мыйзамга ылайык келбейт ал. Ошондуктан ал процесс, мыйзам чыгарышуу процесске аралаша албайт. Бирок өзүнүн пикирин билдирип койсо жаман болбойт эле. Жеке менин пикирим боюнча президент калыстык менен пикирин айтпаш керек. Ал кандай депутаттар кабыл алса, ошондой же макулдукту берип кол коет, же эгерде мыйзамга каршылык болсо, анда баягы баш тартат да. Ошондуктан ал кишинин мындай так муну кылгыла, тигини кылгыла деген буйрукту эч ким алган эмес. Албаш керек да. Президент менен мындан башка дагы саясий темаларда сүйлөшүүлөр болду. Кандай темада? Сооронбай Шарипович менен биз 5 жыл чогуу эл өкүлдөр жыйыны болуп депутат болгонбуз 2000-2005 жылы. Сүйлөшө турган башка маселелер деле бар. Анан саясий акыбал боюнча да сөзсүз пикир алмашабыз. Мен партия, Коммунисттер партиясы жетекчиси катары эл менен жүргөндө айрым элдин маанайына көйгөйүнө жеткиргенге милдеттүү деп эсептеп атам. Коомдо коркунучтар болсо, мен ачык эле айтып атам, ушундай коркунучтар бар. Бир аз тирешип күчөп баратат. Ошону бир ынтымак жол менен чечпесек, күздө кандай болот, жазда кандай болот деген ой пикирди бөлүшкөнгө милдеттүү деп эсептейм өзүмчө. Кийинки суроо Динара эже сизге болсун. 9%дык босого чеги боюнча.
Сиздер ушул боюнча бир иш-чаралар өткөрүп жүрөсүз демилгелеп. Сиздердин пикириңиздер кандай ушул 9% азайтуу боюнча? Кандай жакшы жактары болот, кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлөт? Колдоп жүрөбүз. 9%ды азыр саясий партиялардын лидерлери 5ге чейин же 7ге чейин ушундай абдан төмөндөтпөй эле коелук деген ошондой сөздөрдү биз угуп, ошон үчүн жарандык коом катары азыр биз дагы ушундай өзүбүздүн сунушубузду, өзүбүздүн көз карашыбызды айтып атабыз. Анын ичинде ошол эле 9%ды 3%га чейин түшүрүү. Эмнеге? Анткени келаткан парламенттик шайлоо биринчиден мындай атаандашуу, жакшы ушундай адилеттүү шайлоо болуш керек да. Атаандашууга ошондой баарына деген бирдей тең шарттарды түзүп бериш керек. 9% болсо андай шарттарды түзгөн жок, ал деген тоскоолдук болуп атат. Мисалы жаңы саясий партиялар, жаштар өздөрүнүн партиясын түзүп, өздөрү деген мындай өзгөчө барып шайлоого катышалык десе, аларга деген ошо 9% деген абдан чоң тоскоолдук болуп атат. Андай эмеден алар өтө алышпайт. Анткени алардын өзүнүн дагы мындай электораты дагы жок. Анан эми ошондой 3% болсо, баардык саясий партиялар баары катышса, эл алардын баарын тең билсе, таанышып, татыктуусун көрүп, анан татыктуусун тандаса, анда бир жакшы, мен ойлойм, мындай парламентке дагы мындай сүйлөгөн жакшы мындай лидерлер деле келет. Эми мен ойлогон жокмун ал жерде 100% эле тим эле сапаттуу чакыруу болуп калат депчи. Бирок сүйлөгөн лидерлер көбүрөөк болот. Азыркы 6-чакыруунун депутаттарын карасак, ал жерде биз деген ошо 120 депутаттын арасынан 30-ту эң көп дегенде ошо 30 депутаттарды билебиз. Алар чыгып сүйлөйт, өзүнүн пикирин дайыма ачык айтып коюшат, билдирет. Негизи калган 90 депутаттар ким экенин, эмне жөнүндө, алардын позициясы кандай деп ошол бизге белгисиз. Мына уже парламенттин азыр алардын чакыруунун уже эмеси мөөнөтү бүтүп атат. Биз болсо 90% 90 депутаттын мисалы деген аты жөнүн, эмне кылып кыйратты, кандай иш жасап атканын, позициясы кандай экенин билбейбиз. Эмне үчүн? Анткени аларды деген ошентип искусственный катары бир топко түзүп туруп, мына Исхак Абсанович азыр айтпайбы, тизмелерди ачык кылыш керек деп. Вот ошондой партиялар деген акча менен алардын баарын топтоп алып эле киргизип койгон. Алар деген мисалы деген баш ийбейт шайлоочулардын алдында. Алар деген саясий партиянын лидерине баш ийет. Сиздерде ушул нерсени өзгөртүү боюнча кандай бир сунуштар? Ошо сунуштарыбыз деген 3%га чейин түшүргүлө деп биз мына уже 3 жолу жолугуш өткөзгөнбүз. Анын ичинде ар кандай жарандык активисттер дагы өзүнчө мындай саясатка аралашабыз деген бир жаш активисттер, анын ичинде эксперттер, баарыбыз тең ошондой ошол жерден карап көрсөк, ар кандай тажрыйбалар бар экен. Анан эми 7% менен, мисалы могу чакыруу деген 7% менен келди. 7% менен келгенде дагы 43% катышкан. 43%-тын эме добуштары жоголуп калды. Жоголуп кетти. Жок алар. Ошондуктан анда 7% дагы жаман, анан 5% дегенде мисалы биз деген жанагы ОБСЕнин мүчөсүбүз да. Алар деген Европарламент беле же кандай европейский парламентская ассамблея деген бар, Европа. Анан биздин дагы Кыргызстан ошо мүчө болот, ошол парламентский ассамблеяга. Алардын сунушу ушул 3%-тан же 4%-тан мындай жогору болбош керек деп, ошондой өзүлөрүнүн бир рекомендациясы бар да. Бул 3%га чейин түшкөндө бизде баягы партиялар көп болуп, алардын саны көп болуп, кандайдыр бир башаламандык алып келбейби? Мисалы, буга чейинки Исхак Абсанович, сиз билесиз, коалициялар түзүлбөй канча бир жаңжалдар болуп аткан. Жок, ал жөнүндө мен айтып берейин. Бизде азыр 200 саясий партия деген катталган. Эмне баш тополоң бирдеме болуп атабы? Биз бир да саясий партиянын үнүн да уккан жокпуз. Эң акыркы парламенттик шайлоодо 14 саясий партия катышкан. 14 саясий партия катышкан. 6 партия кирди. Эгерде биз азыр 3% ошо 3%га чейин кирсек, анда деген көп партия болуп, анан кийин өкмөт түзүлбөй калат дегеннен мен алысмын. Анткени биздин өкмөт деген партия катары түзүлгөн жок.
түзүлгөн жок. Өкмөттү азыр парламентке президент кандай өзүнүн көз карашын айтса, ошондой эле түзүлүп атат. Ал жерде партия деле көп мындай роль ойногон жок. Алар кошулат. Мына азыр көрүп атабыз, коалициянын көпчүлүгү азыр кимдер? Оппозиция ким? Аралашып кеткен. Оппозиция деген бийликти колдоп атат. Коалициянын көпчүлүгүндө болсо оппозиционерлер отурат. Ошон үчүн бул жерде азыр роль ойнобойт. 3% деген өкмөттү ошо түзгөнгө эч кандай роль азыр ойногон деле жок. Мына сиз айтып өттүңүз, бул көпчүлүк өлкөлөрдө баягы 3% деп. Башка өлкөлөрдү карап көрсөк, чындап эле Европада көпчүлүк өлкөлөрдө 3%, ашып барса 5% экен. Могул постсоветтик мамлекеттерде бул көбүнчө 5%, эң жогоркусу бизге экен, бизден кийин Казакстан. Бизде азыр 9% болсо, Казакстан 7% экен да. Дүйнөдөгү рекордтук көрсөткүч делинген Түркияда болсо, бул 10% экен. Биз ошол 1 эле пайыз андан төмөн экен да. Исхак Саматович, мына ушул биздеги эң мындай аябай жогорку босого чеги бул кандай болуп өтүп кетти эле? Кимдер сунуштаган? Эстетип коеюн, комитетте жана сессияда жалгыз мен каршы пикиримди айтканмын. Бул түздөн түз бакыйып көрүнүп турганда, бул президенттин түзмө-түз буйругу менен болчу. Алардын максаты, ошол мезгилдеги политтехнологдордун максаты, эгерде парламентке 2, көп болсо 3 партия өтсө, аларды башкарыш жеңилирээк болот. Алар баш ийип, бир атанын балдарындай, козгарындай жакшынакай иштеп берет деген ой болгон экен да. Бирок мен ал ойго таптакыр түшүнбөйм. Айырмасы жок. 8 партия болобу, 2 партия болобу. Баары бир, мына Динара айткандай, ал партиянын ичинде толгон токой карама-каршылыктар болот. Дайыма болгон, болуп жүргөн. Алыска барбай эле коелу, өзүбүздүн жакынкы тарыхты карасак, мына КПССтен баштап, алга Кыргызстан, Ак Жол монополия кылганга аракеттерди кылды. Бирок эч качан монополияга жакшылык алып келбеди. Ошондуктан мен ойлойт элем, ушул чоң ката болгон ал мезгилде ачык эле анан жана күрөөсүнө 5 миллион көтөргөндө мен эсимде бар, биз айтканбыз, анда ачык эле шайлоо участканын жанында кассаны ачып алгыла. Ошол жерде мына СДПК партия болсун, Республикада журт партия болсун, башка партиялар болсун, кассир отурсун, акча берип эле шайлай бергиле анда. Кедейге анда шайлоонун кереги жок да, кедей эч качан депутат болбойт. Өзүнүн себеп кедейчиликтин байлардын бүгүнкү күндө эми буларды байлоон күнөөш керек эмес. Айла жоктуктан алар депутат болуп өзүнүн бизнесин коргоого барат. Негизи табигатта андай болбош керек да. Себеби мыйзам чыгаруу бул жумуш, кызмат. Жогорку даражадагы кызмат. Ал жерде мыйзамды кабыл алышты, даярдашты, өткөрүштү түшүнүш керек. Анан кандай таасир берет, кайсы тармакка деп түшүнүктөр болуш керек. Эгерде бизнесмен чоң, ири же базарком болуп депутат болуп отурса, анан ийгиликтүү жумушту күтүштүн кереги жок. Анан ошондой 2017-жылы ошол демилге болуп туруп, ал 1 айдын ичинде өтүп кеткен да. Баары эле бир атанын балдарына жарайт деп коюшту. Анан бийлик алмашкандан кийин, бир аз коомчулукта аң сезим көтөрүлгөндөн кийин бул маселеге кайрылып келип, тилекке каршы ошол 9%га көтөрөм деген демилгечи Мирлан Женчуроев азыр бизде активдүү ушу жаңы долбоор боюнча иштеп атат. Ал мойнуна алып атат. Ошол мезгилде мен шашып кеттим, жаштык кылып койдум. Мына азыр 5%га деген окшотуп атат. Ал эми эмнеге 3% деп мына жарандык коом, айрым саясатчылар 3% деп атат. Мен деле 3% деген эле башында. Бирок мага мындай аргументти алып келишти да. Эсиңерде болсо, айрым учурда жергиликтүү кеңешке шайлоо болгондо 1-2 жерлерде партия талкалап утуп алган да. Бирок ал партия ошол райондон тышкары чыккан эмес. Анан мага айтышты, балким бир чоң райондор Өзгөн болобу, же Сокулук болобу, же Кара Суу райондо, анда бир партия бир 60-70 миң добуш алса, депутат болуп калышы мүмкүн деген коркунуч бар. Анда ал партия республикалык деңгээлде партия болбойт. Мен аймактык чектөөлөр бар да, 0,7% эле. 0,5% ал азыр эле да. 500-600, 1,5 миң добушка чейин аны тапса болот. Негизи партия деген бул бүткүл республика таанымал уюм болуш керек да. Мен түшүнүгүм ушундай. Ошондуктан биз 5% деп атабыз. Бирок 3% деле сүйлөшсө болот. Ал эми баары бир бул мыйзамды өзгөртүүлөрдү депутаттар кабыл алыш керек. Президент кол коюш керек. Анан коомчулук кандай мамиле кылат? Мен ыраазымын. Мына бүгүн кече экинчи жолу жарандык коомдун уюмдары, партиянын жетекчилери топтолуп, ушул мыйзамда долбоорлор боюнча өздөрүнүн пикирин жакшы айтып кетишти да. Анан мен кайрылдым, силерден деле колдоо керек болуп атат, коомчулукта сөздү кылып, элге жеткирип, ушул босогонун төмөндөтсөк, мен ойлоп атам, бир аз акчасы азыраак ачык эле партияларга мүмкүнчүлүк берилет да.
Анан дагы бир ой пикир айтты, бул эми башка мыйзамда, башка принципте кетиш керек. Эгерде блокторго уруксат берсе, кандай бир партиялар топтолуп туруп, бириккен тизме менен бара турган мүмкүнчүлүк берсе, ал деле бир ушул ситуациядан чыга турган жол деп айтсак болот да. Бирок ага барыш бир аз оорураак, ачык айткандачы. Аны кабыл алыш кандай болот, кол коюш кандай болот. Анан бул бүгүнкү күндө мына партия деп атабыз, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 200дөн ашык партия болсо, анын бир-эки партиялы идеологиясы бар, программасы мында так, фундаменталдык өзгөрүүлөр бар. А калган партиялар баары шайлоого арналган топ деп атап койсок адашпайбыз да. Шайлоо мезгилинде жанын алдына түзө коет, анан урандары бирдей эле да, максаттары бирдей эле да, элибизди жыргатабыз, мамлекетти гүлдөтөбүз. Таза иштеп беребиз. Мына үч нерсе. Андан ашка эч ким ойлонуп чыгара элек да. Ал эми кантип дооштоп алат, ал жолдору башка. Бирөө концерт берип, кыздар балдарды ырдатып, экинчиси спорт залдарды курдуруп, маштыктырып, төртүнчүсү башын оорутпай эле кечинде үймө жүрүп акча берип көңүлдүү алат. Анан шайлоочулар байкуштар айла жоктон ушунча жылдан бери депутаттарды шайлай берип тажап экен да. Андан көрө бүгүн болсо деле бир аз чөнтөгүмө жакшылык болсун, бир аз болсо да курсак тойгузуп алам деген принцип менен дош берип атат да. Бул эми турмуш ушундай болуп калды. Капитализмдин биринчи. Буларды бир мыйзам менен чектөө киргизсе болобу, кандайдыр мына ушул? Мыйзам чектөө бул коркунуч, кээ бирлер айтат, катуу чара колдонуш керек. Туура келгиле ошондой чара колдонолу. Бирок анда ким кепилдик берет, эртең бийлик уюштура койгон. Оппозициялык партияларга карата. Оппозициялык партиянын арасында бир экөөнү таап туруп, булар акча берди деп партияны чаап кетиши мүмкүн да. Ошондой коркунуч бар да. Ошондуктан бул өтө мындай, бирок күрөшүш керек бул. Мен ойлоп атам, бир аз жанагы азыр электронный маалыматтар дүйнөгө Facebook, интернет, Instagram менен чыгып атпайбы? Ошол жагынан иштеп койсок, электронный жагынан иштеп калсак, бир аз коркунуч азайып кетет да. Анан экинчиден каалайбызбы, каалабайбызбы? Коргоо органдары көз каранды болуп атат да. Ким президент, ким премьер-министр ошонун көзүн карап турушат да. Кайсы партия күчтүү болуп атат, ошолорду коркутуп атат да. Могул жана шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүүлөр боюнча бул 2017 жылы көтөрүлгөн, жаңылбасам. Бул ошол жылдан бери мына 3 жыл өттү. Бул долбоорлор жакында эле башталды. Сиздердин да долбоор ушул жылы сунуштадыңыздар, октябрь айында. Сиздер да буга чейин маселе көтөрүлбөдү дегендей. Эмнеге ушул убакытка чейин көтөрүлбөдү деген да суроо жаралат да? Өткөн жылы, быйыл жайында, июль айында акыркы күнү, сессия бүткөн күнү төрагабыз кыйналып 3 жолу регистрация кылдырып, 80 доштап, баягы президенттин жарлыгы менен түзүлгөн жумушчу топтун долбоору кабыл алынган. Ошол талкуу болуп атканда мен расмий түрдө, кагаз түрүндө сунуштарды бергем. Келгиле ушу нормаларды киргизип коелу, төмөндөтүп коелу дегенде деле көпчүлүк колдогон эмес, себеби алар жана жумуштуу топтун долбооруна кирген эмес да. Ошондуктан бул аракеттерди жасадык. Анан айла жоктуктан биз өзгөчө долбоор киргизип атпайбызбы? А бул болсо ошол эле долбоорго келгиле киргизели дегенде каршы болгон да. Ушундай айрым саясатчылар, партиянын жетекчилери ачык эле айткан, ушуну оңдоп коелу, төмөндөтүп коелу деген сунуш болгондо, жок, бизге жогору жактан, оң жактан, сол жактан буйрук берген эмес, биз кошпойбуз деген да. Айрыкча биздин комитетте, мамлекеттик түзүлүш маселеси комитет боюнча ачык эле. Мен эсимде бар, по-моему, Муктубек Юсупович Абдуллаев менен экөөбүз эле дош бергенбиз, калгандар жок болбойт деп колдобой коюшкан. Президенттин алдындагы түзүлгөн жумушчу топ болчу. Алар мындай көбүнчөсү процедурага карата бир көп, бир 80ден ашыкпы, 60тан ашык бир өзгөрүүлөрдү, аябай майда өзгөрүүлөрдүн баарын киргизип атат. Бирок ал майда болгон менен алар принципиалдуу бир кандай нерселерди караган жок да, мындай бекиткен жок. Анан эми чын эле азыркы мына мамлекеттик эме боюнча комитети жана Керезбеков деген башын эмеге салып алып, жана кумга салып алып эле бизди укмаксан болуп атат. Укмаксан болуп, биз уже канча жолу кайрылып атабыз. Биз 3 жолу өткөздүк. Алар кандай өзгөрүүлөр кирди ошол май айында? Жок, ал жерде көп. Аны деген өзүнчө анализдеп жасап болот. Мен кайрадан айтам, ал жерде мындай принципиалдуу эчтеке жок. Эң негизги принципиалдуу чоң өзгөрүүлөр жок. Ошон үчүн биз бул жерде айтып атабыз, эгерде биз чынында эле биздин шайлоо системасын реформалаа кылсак, аны көбүнчөсү деген ким үчүн ошондой реформа жасалат? Ал деген шайлоочу үчүн.
А бизде болсо көбүнчөсү баягы бийлик кандай тандалат, анан ким келет, кантебиз деп эле саясий партиялар өз жөнүндө ойлоп атат да. А негизи шайлоочуга кандай бир мындай бүт шарттын баарын түзүп бериш керек да. Шайлоочу ошону түшүнүп, билип, татыктууну тандаганга ошондой шарттар түзүлүш керек. Бул жерде жанагы эрежелер көбүнчөсү бизде мындай талкууланып атканда баары тең баягы өзүнүн кызыкчылыгын көрөт да. Ошондуктан жанагы парламентке келгенде саясий партиялар келип туруп, мына биз деген 7%-тан ашып мандат алдык, утуп алдык, келдик, ушу парламентте отурабыз. Келгиле 9га чейин жоготабыз деп туруп, анан ошон үчүн 9%га чейин көтөрүп коюшкан. Кандай ойлойсуз, мына ушул көбүнчө мына ушундай кандайдыр бир өзгөрүүлөргө алып келе турган мыйзамдар баягы ошол учурдагы бийликтин ошол мыйзамдардын өтүүсүнө ошол учурда бийликтин баягы позициясы көп таасир берет да, алардын колдоосу өтпөйт дегендей. Ушул азыр учурда сиздер сунуштап аткан мыйзам боюнча бул бийликтин позициясын тагайтуу кыйын болуп турат. Кандай ойлойсуздар, бул канчалык мүмкүнчүлүк бар бул мыйзамдын ишке ашып кетишине, 5%га же 3%га чейин төмөндөшүнө? Мисалы үчүн көзүм ачык эмес, мен билбейм аны. Депутаттар кандай дош берет, аны алдын ала айта албайм. Бирок мындай сыртта расмий эмес учурда депутаттар менен кесиптештер менен сүйлөшкөндө баары эле туура эле деп атат. Ал эми дош бергенде кандай болот мен билбейм. Себеби депутаттардын партиялык кызыкчылыктары бар. Жеке өзүнүн кызыкчылыктары бар. Анан президенттин аппараты кандай карайт экен, өкмөттүн аппараты кандай карайт экен, анан мен кандай болом деген суроолор бар да, ошого карата алар дош беришет. Мен мисалы үчүн алдын ала айта албайм. Бирок үмүт бар деп койсом болот. Бүгүнкү күндө коомчулукта мына жарандык коом бир дооштоп колдоп атат бул демилгени. Мен ойлоп атам, ушу мыйзам кабыл алганда, мыйзамды кол койгондо күчүнө киргизиш үчүн тараптар да түшүнүш керек, туруп эске алыш керек. Жок, анда мен моюн бербейм, эч кимди уккум келбейм деп күчкө салам десе, анда натыйжасы чатак болушу мүмкүн. Ал туура эмес болот. Биринчиден парламентте депутаттар өзүлөрү деле түшүнүш керек. Эми булар кетип атат. Бул чакыруу кетип атат. Канча пайызы кайра эми 7-чи чакырууга келерин биз билбейбиз. Бирок саясий лидерлер, саясий партиянын лидерлери алар деген сөзсүз аттанат да. Анан бул жерде көбүнчөсү ошол эми кетип аткандан кийин шайлоочуларга ушундай шарт түзүп бергенге алар деле өздөрү мындай бир максат катары коюп ошо колдош керек да. А бизде мен жанагы айткандай, эгерде биз 90-80 депутаттарды тааныбасак, алардын саясий позициясын деле билбесек, алар дегендей баягы бир эмнени айтса, ким кандай болсо, кайсы жерде мындай көбүрөөк колдоо болсо эле, анда алар деле ошону колдойт болуш керек. Ошон үчүн биз аларга өзүбүздүн үнүбүздү жеткирелик деп кечке ушул талкууларды өткөзүп атабыз. Жазында биз өткөзөлүк дегенбиз. Бирок ошо жазында Исаак Абсаматович туура айтты, баягы жумушчу топтун эмеси көбүнчөсү алардыкы, ошолордун өзгөрүүлөрүн көбүрөөк талкууланып эле ошону колдонуп калды. А бул өзүнчө жалгыз демилгелерди эмнегедир парламент талкуулагысы келбей койду. Рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Ал эми көрөрмандарга эскерте кетсек, биздин студиябызда конокто Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев жана укук коргоочу жарандык активист Динара Ашрахунова эжебиз конокто болду. Ал эми биз көрсөтүүбүздү улантабыз.